Assalamualaikum урматтуу Ноқат Хабар 24 канал катталчылары. Бүгүнкү күнгө 21 апрель 2024 жыл биз Алай районуна караштуу Жаңалай айылына келдик. Жол жерде эрежесиз эр уруш болуп жатат. Бул жерге Өзбекстандан, Баткенден, Оштон, Жалал Абадтан келген балбандар бар. Өзүнүн атынан жана Ноқат Хабар 24 каналынын атынан силерге тең ыраазычылык билдиребиз. Бизден алысбай лайк басып комментарий жазып коюңуздар. Негатив жазбаңыздар, кеттик анда. Саналуу мүнөттөрдөн кийин башталат. Мына тугана саналуу мүнөттөрдөн кийин башталат, караңыздар. Алай районунун Жаңалай айылынын борбордук стадионуна келдик. Газон аз бул жерде таптаган. Бул жерде 2 аптагон башталат да. Азыр тугандар саналуу мүнөттөрдөн кийин башталат. Адам саны азырынча аз эле, мына тугандар. Бизден алысбай лайк басып комментарий жазып коюңуздар. Кеттик. Ага, вот ошону айтсаңыздар бар эле эме жардам беришет. Ам ошо иштеген Боло берейин ба? боло берет. Өзүң балаң чыкты, сразу алмаш бирөөнү чыгарып. Сайтага кошат. Мына тугандар ушул жерде азыр местный бир ака бар экен, ошондон кичинем комментарий койсо. Ассаламу алейкум, өзүңүз таанышып катып сүйлөп кете бериң. Биздин атыбыз Анас, ушу Жаңалайдын тургуну болобуз. Бүгүн мына жаштар арасында эр таймаш болуп атат. Аябай жакшы бул иш-чара биринчи жолу өтүшү. Ким муну уюштурган болсо, Алла разы болсун. Ошол Адыл үкөбүзгө жана ошонун тренерлерине чоң ийгиликтер. Алла кааласа ушу жаштар дүйнөлүк чемпион, дүйнөлүк аренага чыгып, дүйнөлүк эмеде ушундай бир кыргыздын желегин багындырган жигиттерден болсун. Ушу бүгүн аябай сонун, адамдардын маанайы жакшы. Бүгүн мындай бир иш-чара сонун болуп атат. Күндүн ачык. Ошо иншалла. Анан сизге бир эки суроо берсек болот аксыр. Бул жерге кайсы жерден келди, ошону айтып кетсеңиз жакшы болот эле. Бул жерге эң узагы Өзбекстан. Кокондон балдар келипти, анан кийин Жалал Абадтан келиптир. Анан калгандары мына ушул Ош облусунун райондорунан чекеден келген балдар экен. Баткенден барбы? Баткенден бар экен балдар, келиптир Баткен. Машалла. Кыргызстандын бүт облустарынан келиптир, бирок мына Жалал Абадтан бер жагы да, Жалал Абад облусунун бер жагы, бул жагы Баткенге чейин. Анан эң узак кошуну мамлекет мына Кокондон келиштир да. Ишиңизге ийгилик, Аллахым өзү колдосун, рахмат. Ишиңизге ийгилик, тынч өтсүн. Assalamu alaikum урматтуу Жаңалай эли, урматтуу YouTube көрүүчүлөр, Ноқат 24 каналынын көрүүчүлөрү. Таймура спорт клубунун тренери Эрлан агай. Бүгүн мына эми чемпионат болуп атат. Таймама жаштар ортосунда чоңдор, ар бир участникке ийгилик. Кыргызстандын желегин көтөрүп, жаман жактарга кетпей, спортту көтөрүп, Кыргызстандын желегин көтөрүп, патриот болуп чоңоюшуна ошол биздин агайлардын салымы, биздин жамааттагы тренерлердин салымы, ушуларга рахмат агайларга. Убактыны бөлүп, бизнесин таштап, балдар деп, бул балдар менен иштеш кыйын. Ошого карабай, анан бизге дагы ошо зал салып берип, бизге демөөрчүлүк кылган инсандарга да чоң рахмат, Алла разы болсун. Хадис бар, күчтүүрөөңөр, мага жакынсыңар деген Алла Таала. Күчтүү болуп жүрө бергиле, уткула, Кыргызстанга салым кошкула. Ассаламу алейкум. Анан кайсы жерден келди, ошону айтып койсоңуз жакшы болот. Участниктер эң алысы Өзбекстандан келген көп команда. Чоңалай, Араван, чоң турнир болуп атат. Машалла. Урматтуу тугандар, мына Жаннат клубу тренери Урматбек уулу Бекболот агай мына өзү кичине сүйлөп келсин, кичине маалымат берип келсин. Мен берде кичүүмүн, улуураак акем сүйлөдүн, старший агай берде эң чоңубуз. Сулуураабыз Бекболот аке сүйлөп койсун анда. Сиздерден болсам, биз беребиз. Рахмат, буюртуңуздар мага. Урматтуу Ноқат Хабар 24 каналы
Телефон уақытша қосылады, тыныш болыңыздар, аман болыңыздар. Аллах насып көрсетеміз.